Егер күйесінен сұрабай, қошынаға бір нәрсе берсе болу. Эми мындайда туз, су, күкірт, анан кейде мындай күрөк, бүрөк, мындай керектүүчү немелер бар го, ушуга окшогондорду берип турса болот эми. Bunday нәрселерден тыюу салбаш керек. Албетте күйөөңүздөр келгенде айтып коюшуңуздар керек. Ушундай сурап келди эле, берип койдук депчи. Анан мында маанилүү чоңураак нерселерди, идиш аяктарды сурап келип калды, акча сурап келип калды, жана башка күйөөсүнөн сурамайынча берсе болбойт. Күйөөсү экөөбү ак чечип алса болобу? Бул мен түшүнбөдүм. Ак чечип алса эмне? Mahırda? Mahırda kalan nasiyeler. Mınday da mahır bul her bir Müslüman ayaldın akısı olur. Mahırsız nike kıyılbaydı. Eğer de kıyıp koysa dağı mahır misli vacip olur. Oşol mahırdı beriş kүйөөсүнүн moynunda karız olur. Eğer de berбей ölüp kalsa murasından alınat. Кейбір учурларда бұл қарыз. Bunun жаназасын өзүңөр окуп алла дегенге чейин барган риваяттар бар. Махыр өтө тамаша эмес. Калың деп коебуз, бериш керек. Эгер де келин алып туруп, кайра күйөөсүнө берип койсо, ата-энесине берип коебу, өзү иштете, акысы өзүнүкү. Бирок мисалы кийин берем деп үйлөнүп алды дагы. Анан келинди эптеп, кандай десем, көндүрүп, ак keçиш деп кое турбайсыңарбы? Ушул жакшы эмес. Өзү жүрөгүнөн кечип койсо мейли ал. Бирок эркекке ушу туура эмес. Ушун эми тек коё элеми, бул жагын тигиндей мындай депчи. Жок. Эгерде мейли болбосо, мына мен силерге бир берекени айтайынбы? Береке махырда. Эгерде кайсы күйөө аялына махыр берди, ошо аялы ошо махырды бир бөлүгүн кайра ушу экөөнүн турмушуна, тиричилигине акчага салып койсо, ушуда барака бар деген риваятта. Ортого тиричиликке салып коюш керек да. Аз болсо деле. Анча-мынчасын мейли кийим, буюм алсын, анча-мынчасын ата-энесине берсин кааласа. Бирок бир азын салып койсо, барака бар буда. Кара дуадан, сыйкырдан кантип сактаныш керек? 5 убакыт намазга бекем болуш керек. Ар бир намаздан кийин Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн окуш керек. Жатаарда 3 рет окуп өзүңүзгө дем салып жатыңыз. Иншалла кара дуа, сыйкыр, мыйкыр деген бар жок болот бары. Сүннөткө бекем болуңуз. Күйөөсүгө кантип итаат кылуу тууралуу айтып бериңизчи. Аны сиздер жакшы билесиздер. Күйөөсүнө кантип итаат кылат эле? Айтканынан чыкпаш керек. Үйдө машаалла дайыма үй таза болуш керек. Үйдүн ордосу, үйдүн очогу, үйдүн куту аялдар. Күйөөсү таап келген мал мүлк, перзенттерди, балдарды жакшынакай тарбиялап, күйөөсү кыжалат болуп келгенде көңүлүн көтөрүп, акча аз таап келгенде эчтеке эмес, ушунусуна дагы шүгүр деп, ушунун бардыгын колдоо көрсөткөн мына аял. Ошентип итаат кылыш керек. Итаат Пайгамбарыбыз айткан: "Ла таата лил махлук фи маасиятил халиq." Алла арам кылган нерсеге гана итаат кылбайсыз. Күйөөңүз айтса, арак иштесе, жолуңу чеш десе, бийле десе, итаат кылбайсыз. Алда десе, уурулук кыл десе, итаат кылбайсыз. Эгерде намаз оку, жолук сал, эшке чыкпа десе, баш ийүү сизге важип. Баткен элине дуа кылып коюң, уруш болбосун. Эли жерибиз тынч болсун. Амин. Сөзсүз дуа кылабыз, дуа кылып атабыз. Алла Таалам амандык, тынчтык берсин. Мына кадырын билип атабыз, амандык, тынчтыктын кадыры канча экенин. Согуш кимге керек эле? Ислам душмандарына керек, адам душмандарына керек, эл душмандарына керек. Алла Таалам амандык, тынчтык берсин. Кызымдын кызы небереме дуа кылып коюңуз, жакшы болуп калсын. Алла Таалам шипа берип, имандуу, акыл эстүү кылсын. Кыз бала окуса болобу? Ушул туурабы? Окуса болот, окутуңуздар. Окутуңуздар.
Бирок кандай, мисалы эми карап туруп жогорку окуу жайга деп эле анан кетирип махрамсыз, имандагы үйдөн тарбия алган эмес, тияка барып анан бузулуп, ар балакат болуп жүрбөсүн анан. Ошон үчүн кыздарга өзү мындай карап туруп азыр окууну дагы караштырып, кыз балдар негизи уяттуу болуп, бойго жеткенден кийин жакшы тарбия алып турмушка чыкканы жакшы. Дини илим алсын. Азыр медреселер ачылып атат, макулбу? Анан аялдарга, өзү кыздарга ушуна кичине өзү ден соолукка байланыштуу, динге байланыштуу, күйөөсүнө итаат кылышка байланыштуу, балдарга тарбия берүү байланыштуу, жана үйдө жакшынакай тамак жасап, швея мына ушуга окшогон кесиптерди алса өтө жакшы болот.